Қайдамын? Түш көріп жатам ба? Bir нәрсе сезіп жатқандаймын. Бема? Саған не oldu? Sen қайдан бұл жерде? Бұл еші жоқ әлі ғой. Башым айланып қалды. Қаншадан бері отырасың бұл жерде? Көп болды. Жаман сезіп жатырмын өзімді. Не oldu? Мені бір нәрсе қабатырған жатады. Көңілім жоқ. А сен келгенде андандай жаман болып қалдым. Мен зиян келтірдім бе? Бірақ мен келгенде ашталды. Ошондо ойланып көрсөк, сен бұл мен. Мен келгенде сен өзіңді жаман сезіп баштадың. Демек, экөөбүз өзара байланышпыз. Ошондо? Мен өзім жаман сезсем, сен дагы өзүң жаман сезесің. Эмне кылабыз? Кандайдыр бир себеби болуш керек да. Туура айтасың. Бардык нерсенин себеби болот. Бир гана туура суроолорду бериш керек. Кантип? Мен Зибаттан бир нерсени үйрөндүм. Жардам бериши керек. Бирок мага сенин дагы жардамың керек болот, макулбу? Анда азыр эмне сезип жатканыңды түшүнгөнгө аракет кыл. Терең дем ал. Силер далилдеген ар бир аргумент 3 бөлүктөн туруусуз арал. Reasoning, impacting, comparative. Башкача айтканда себеп, таасир жана салыштырма. Келгиле, биринчи баскычына жакшылап токтолуп көрөлү. Reasoning. Англис тилинен ал себеп же негиздеме. Ооба, ушул керек бизге. Бема, бир жанакы ошолеке мен кылабыз. Reasoning жан. Ал дебатта өзүңдүн оюңду далилдегенге жана туура суроолорду бергенге жардам берет. Ошентип, биз эмнеге өзүбүздү жаман сезип жатканыбызды түшүнөбүз. Аргументти түшүндүрүп баштагандан биринчи ага кыскача аталыш ойлоп табыш керек. Тезис. Ал сенин идеяңды чагылдырып турушу керек. Мисалы, мектепке баруу жакшы. Бизге тезис керек. Даярсың ба? Мен өзүмдү жаман сезип жатам. Тезисти тапкандан кийин силер анын чындыгынын себебин беришиңер керек. Кантип? Кантип деген суроо туулса, анда тезиске эмне үчүн ал чын деген суроо беришиңер керек. Мисалы, мектепке баруу жакшы деген билдирүүгө, ал эмне үчүн чын деп сурап көргүлө. Эмне үчүн өзүмдү жаман сезип жатам? Анткени мен окууга өтпөй калам деп корком. Биринчи себепти бергенден кийин силер туура багытка түштүңөр. Бирок бир себеп жетишсиз болот. Эмне үчүн чын, эмнеге деген суроолорду аягына чейин, андан ары эч нерсе калбай калганга чейин бергиле. Эмнеге сен өтпөгөн деп ойлоп жатасың? Анткени мен жакындарымдын колдоосун сезбейм. Атени? Бем, карман. Мен саңдамын го. Эмне үчүн сен атенин колдоосун сезбейсиң? Анткени апам дайым негативдүү. Эмне үчүн? Анткени анын түшү оор. Бизнестин баары анын мойнунда. Үй бүлөнүн курсагында ойлоп эле күн кечирет. Эмнеге? Анткени атам бизди таштап кеткен. Андай жашоодо боло берет жан. Биз өзгөртө албаган нерселер да бар. Ошол үчүн кабатырланып жаткан турбаймынбы? Оңтойсуз абалга салганым үчүн кечирип койчу. Али кеч эмес. Эмнени айтып жатасың? Менин оюмча дебат сенин жакшы жактарыңды көрүүгө көмөк болот. Ушуну азыр өз сөзүң менен далилдеп берсең? Дебатта мен өзүмө ишеничтүүрөөк болом. Эмне үчүн бул чындык? Анткени мен мыкты спикер болом. Эмне дегенде, мен эл алдына чыгып көп сүйлөйм. Эл алдына чыгып сүйлөш үчүн сахнадан коркконуман айрылам. Анткени мен коркпой калам. Анткени мен досторум менен чогуу тырышып окуйм. Мен жеңилдеп калдым, Бема.
Демек мен барышым керек. Отырсаң? Мені таштап кетіп қаласың ба? Мен түшінеректіға толықтырған нәрселер қалбады ба? Иштин бар ошондо да. Бул сенин жаңа тепкичиң, меники эмес. Ошондуктан жаңа кыйынчылыктарды бетме-бет тосуп ал. Унутпа, сен күчтүүсүң. Ата, апа. Эмне болуп жатат? Силер мени угуп атасыңарбы? Же бир нерсени туура эмес кылдымбы? Сен дагы канча күч керек, сыймык? Мени көрүп атасыңбы? Сен дагы графиктен кечиктиң. Репетитордун сабагына катышкандын ордуна сен досторуң менен баскетбол ойноп жүрөсүң. Ата, бирок Же сен эмне? Мен тилимден чыкканымды досторуңа кайтып бербейт деп ойлодуң беле? Менин көңүлүмдү калтырдың. Эй, илеба. Тартип! Тартип! Мына сага эмне керек? Ансыз өзүңдү адаммын деп ойлобо. Кесепет. Кылган иштериңдин кесепет эмне экенин ойлонуп жүрүшүң керек. Мен сени баары бир адам кылам. Мындан кийин жекшемби күндөрү дагы математиканы окуйсуң. Бир сөз каяш айтып көр. Жакшы окуу эмне үчүн маанилүү экендигин мен сага 100 жолу түшүндүргөм. Жөнүндө түшүндүргөн жокмунбу? түшүндүргүз. Бирок сага канча кайталабасам дагы мээңе эч нерсе кирбейт экен. Жакшы окуу эмне үчүн маанилүү? Мына, мен туура айтып турмун. Мунун эч нерсени түшүнбөптүр. Эмне үчүн маанилүү, эмне эле? Анан Мына. Ооба, эстедим. Эмне үчүн маанилүү? Аргументтин экинчи бөлүгү. Бул суроо импактингге тиешелүү. Импактинг. Аргументтин маанилүү бөлүгү. Мен сага айтып берип турам. А сен болсо атама жооп бересиң. Бул тепкичке келгенде силер reasoning эмне экенин билесиңер. Reasoning кандай натыйжа боло тургандыгын көрсөтөт жана алардын себептерин берет. Ал эми импактинг болсо кандай конкреттүү натыйжа чыгаарын айтат жана анын жакшы же жаман экендигин көрсөтөт. Мына, биз көрүшү керек. Аны кантип көрсөтөбүз? Элестеткиле. Силер мектепте окуп, жакшы билим алганыңарды далилдедиңер. Ооба. Эми ага суроо бергиле. Ал эмне үчүн жакшы? Анан жооп бергиле. Эмне үчүн маанилүү дегенде? Эмне үчүн маанилүү дегенде, Жакшы билим менен жакшы билим менен жакшы университетке тапшыра аласың. жакшы университетке тапшыра аласың. жакшы сыймык. Анан Анткени жакшы билим менен жакшы билим менен жана жакшы университеттин диплому менен жана жакшы университет диплому менен жакшы жумуш дагы табуу оңой болот. жакшы жумуш табууга оңой болот. Азаматсыңар. Логикалык чынжырды уланты бергиле. Суроо бере бергиле. Акыры бардык мүмкүн болгон пайдаларын же зыяндарын майдалап айтканча бүтүрбөгүлө. Анан жакшы жумуш табуунун эмнеси маанилүү? Эгер жакшы жумуш иштесең, Эгер жакшы жумушта иштесең, демек жакшы акча табасың. жакшы акча табасың. Анан Жакшы акча тапсаң, Жакшы акча тапсаң, өзүңдүн жана үй бүлөгүңдүн муктаждыктарын камсыздай аласың. муктаждыктарын камсыздай аласың. дагы Анан, дагы эмне анан? Эсиңерге сактагыла. Анан. Ар бир натыйжа адамды бактылуу же бактысыз кылганга гана маанилүү. Ал бактылуу болоорун билдирет. Жакшы окусаң, натыйжада бактылуу боло аласың. каалаганда мээң иштейт экен бул.
Адам бир гана окуу жана жумуш менен бактылуу болбойт. Жакшылап ойлонсоң, сен максатың эмнеде? Бактылуу болгуң келсе, өзүңө жаккан нерсе менен алектенсең, кайгырбай, кыйналбай жашайсың. Ал эмнеге маанилүү? Андан кийин ар бир күнүң кубанычтуу өтөт. Ойлонуп көрсөң, алтыным. Чарчадыңбы, Сыймык? Жүрү жумук айтып берейин. Кайдагы жомок? Англис тилин бүтүрүш керек. Жумушка бас. Бас. Чиги судан ичебиз. Апсамат байке, карасаң менде эмне бар? Кел ойнойбуз. Мен айдоочу болом. Жүрөп түшөсүң бей. Ушулушуң элиң менен. Барсың. Арыктан. Асат байке, шаар жөнүндө ойнойлу да. Мен айдоочу болом. Жок эй! Жада калса бул менин паровозум. Ой билемиздики экен. Ишин ойноп тургум келген. Пойдон тажагынан аласың. Кимдер деле бизден аласың. Ончукту да ошентип аласың. Эй, адам болуп болчу биринчи мадрабаш. Сенин атыңды да билбейбиз. Сенин атың ким эле? Апам дагы билбейт. Сени канчы кырат эле? Эй, сен жанагы. Адамчы, менин атым Азамат. Асқат! Азат, Апсамат! Ей, дагы ким эле? Ай, азыр мага даярдаганга жардам бересиңер. Дагы ким эле? Уктуңузбу, Апсамат байке? Сында билбейт экен. Матраш. Сен атыңды Апсаматты өзгөртөсүң да. Ушул Турбаева. Мен эсимде болгон. Баарын турам иш жасап турмун. Сен кимсиң? Мен деген кийинки жаңа жылдын арбак болом. Мени сен гана көрө аласың. Балдар, саат 12 болгону калды. Болгула батыра. Макул. Мен уяттым багыла. Байкелериңен өзгөчөлөнгөн келеби? Апам сен байкасыңбы? Мен сага даярданган жардам бергенди келдим. Мен айтканымды кылсаң, баары жакшы болот. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Компаратив аргументтин 3 бөлүгү. Эмне үчүн биз каршылаштарыбыздан жакшыбыз деген суроолорго жооп бериши керек. Бир канча нерселерден жакшы болушуңар мүмкүн. Дебатта ал критерий деп аталат. Кеттик. Биринчиден, үйдүн баарын кооздоп, мынауларды илип чыккыла. Жакшылап карагыла, түшүп калбасын. Салыштыруунун биринчи критерийи анын кайтып кайрылбастыгы. Бул критерий силердин натыйжаңар канчалык туруктуу болуп, көпкө турабы, турбайбы, ошону көрсөтөт. Ага жакшы мисал бул макал. Адамга балык берсең, бир күн курсагы ток болот. Адамга балык улоону үйрөтсөң, өмүр бою курсагы ток болот. Кайтарылбастыгы. Андыктан напыртып жибербегиле. Акыры аргументтер пайда алып келиш керек да. Эми гүлдөргө суу куйгула. Майрамдарда гүлдөргө көптөн суу куюш керек. Кийинки критерий таасиринин күчү. Адамдарга силердин натыйжаңар канчалык деңгээлде таасирин тийгизгенин көрсөткөн критерий. Эми эмне кылабыз? Ал куюп сабады. Калтырлама, биз жакшыраак кылабыз. Эгер тең тайлашыңардын натыйжасында ал 2 гүлгө сууну бирдей куйса, анда ал жеңилет. Силер бир гана болуп бараткан гүлгө сууну көбүрөөк куюшуңар керек. Эмне үчүн? Анткени суу жетишпеген гүлгө суу көбүрөөк керек. Демек, суу карганда ага таасирдүүрөөк болот. Айтпадымбы? Ашырып ийбегиле деп. Ой, азаматтарым. Эми идиштерди ташыгыла, дастурконду даярдагыла.
Эй, эмне кылабыз? Не болмок элек? Албетте экинен ташыйбыз да. Андан көрө баарын бир алып баргыла. Бул критерий масштабтуулук деп аталат. Ал силердин аргументиңерден канчалык көп адам пайда алганын көрсөтөт. Эгер силердин натыйжаңарда 100 киши пайда көрүп, тең талашыңардыкы 10 киши көрсө, силер утушка ээ болосуңар. Апа, мен баарын кылдым, карасаң. Азамат экенминби? Азаматсың, Абсамат. Эң акыркы критерий уникалдуулук. Силердин жыйынтыгыңарда дагы башка жолдор барбы же жокпу көрсөтөт. Мисалга, тең тайлашыңар токочту набайчыга берет, а силер токочту окуучуга бересиңер. Набайчы токочту каалаган учурда канча кааласа ошончо жасап алат. Ал эми окуучуга аны алыш кыйыныраак. Эгер уникалдуулук жок болсо, дароо утулуш бересиңер. Баары жакшы болот. Уктуңбу? Сен башкалардан өзгөчөлөнөсүң. Мыктылардын бири болосуң. Сөз берем. Балким болом. Бирок, мага отуруштан дагы биздин көңүлдүү оюнубуз жакты. Ушундайбы? Балдар, менин бөлүшкөнүңөргө рахмат. Мен аны аябай баалайм. Ооба. Кечиши досум. Мен сени тоңгомолук деп ойлосом, сезимдериң бар турбайбы? Болду кылачы бул жөнүндө. Бирок ушундай сүйлөшкөндөр өзүбүздү жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Туура. Бул тимбилдинг биздин ичибиздеги санааны түшүнүүгө түрткү болду. Биз чын деле көп нерсени көргөнбүз, көзүм жетти. Муну кандай мааниге толтурарымды эми таптым окшойт. Бул үйдө биздин кыялдарыбыз болот. Биздин санааларыбыз. Биздин жаракаттарыбыз. Кызык. Демек биздин ойлорубуз дайым бир жерде болот. Бирок бирибиз дагы аларга тие албайбыз. Биз чоңойгон сайын максаттарыбыз жана кыялдарыбыз убакыт өткөн сайын жок болот. Жамгырда көз жаш сыяктуу. Не? Эч нерсе. Баса максаттар жөнүндө. Бишон сөздөр эсиңердеби? Ооба. Жакында турнир. Турнир мага өзүмө ишенгенге жардам берет. Мага жеңиш гана керек. Кандай жагдай болбосун да. Жеңиши жок. Мен өзүмдү таба албайм.